Bir атқа минер заңқайған заводты меншіктештіріп алды. Кантип меншіктештірді? Декларацияда турат, ал менің меншігім деп. Кантип меншіктештірді? Ким сурайт аны? Бизден приватизацияның алқағында жүрген иш, ал башка иш. Эгерде приватизация кандай тура жүрдү же тура эмес жүргөнү, ал укук коргоо органдары иликтейт аны. Биз бир гана мүлктү легалдаштыруу жана ошону оборотко киргизүү тууралуу эле бул мыйзам долбоор. Мен ушуну айтып атам мен. Соңку жылдардагы мыйзамсыз мүлктү рейдерлик жол менен басып алгандарга силер жол ачып атасыңар. Биз жол ачкан жокпуз. Эгерде андай кандайдыр бир рейдерлик мыйзамсыз иштер боло турган болсо, укук коргоо органдарынын иликтөөгө толук укугу бар. Эч бир мыйзам же жол жаппайт буга, же кандайдыр тоскоолдук кылбайт. Сиз айтыңызчы, Кыргызстанда канча менчик мыйзамсыз менчиктештирилди деп жоопко тартылды? Канча киши? Ал боюнча маалыматым жок экен. Барекелде. И болбойт дагы силерде андай нерсе.